Айпери Кубик кызы күйөөмдү ыраазы кылышым керек деди. Асель Кадырбекованын бүгүнкү күнгө карата абалы айтылды. Анжелика үй бүлөсү менен курмандык чалуу үчүн 60.900 сом берди. Кыргыз ырчылары комедия кино тартып жатабы? Белгилүү ырчы Айпери Кубик кызы өзүнүн жеке Instagram баракчасына күйөөсү менен түшкөн сүрөтүн жүктөп мындай деди: "Бейишимдин ачкычы, күйөөсүн ыраазы кылган аял бейишке кирет дейт. Буйруса ыраазчылыгыңды алып, бейишке кирүү насип этсин, көз тийбесин" деп жазган. Ал эми сизге бул түгөй жагабы? Автокырсыкка кабылып ооруканада дарыланып жаткан ырчы Асель Кадырбекованын бүгүнкү күнгө карата абалында жылыш бар. Бул тууралуу анын жолдошу Нурлан Насип тарабынан маалым болду. Анын айтымында Аселдин абалы акырындан жакшырууда. Ал интенсивдүү палатада дарыланып жатат. Күнү түнү жанындабыз, жылыш бар дейт ал. Ал эми биздин жаамат Асель Кадырбекованын сакайып кетишин каалайт. Эгерде сиз дагы каалоо тилектериңизди билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Анжелика үй бүлөсү менен курмандык чалуу үчүн 60.900 сом берди. Көптөн күткөн курманай. Мына ошол киши башына 8.700 сомдон чыгарылыптыр, бөлүнүптүр. Ар жылда ар кандай суммадан чыгып турат. Мына ошол тай атамдын көзү өтүп кеткен чоң атамдын жана тайнемдин атынан ата энем жана мен болуп биргеликте 7 адам бир ошол муканын акчасын тапшырып атабыз. Allah razı olsun. Sizlere Анан кандай дагы кайрылсак болот, кандай мына ушундай сөзсүз түрдө 7 киши болуш керекпи же бирден деле келсе болотпу? Бирден деле келсеңиздер болот, аябай жакшы болот. 8.700 сом адам башына, киши башына. Эгерде көзү өтүп кеткен болсо, биз нафил курмандык катары, эгерде көзү тирүү болгон болсо, мойнуна важип катары келген болсо, ага важип кылып сойдурабыз. Аларды сиздерден тизмени алып алып, ошол күнү сойдурган жака мүмкүнчүлүгүңүздөр, шартыңыздар болсо, сиздер да келсеңиздер болот. Себеби сойдурган үй бүлөгө дагы биз 3/1 бөлүгүн 8 килограмм эт беребиз, калган бөлүктөрүн буюрса таратабыз. Эмне үчүн бодомал? Себеби бодомал сойгондо уйдун эти элибизде көбүрөөк жакшыраак жейилет. Ошондой эле кыска мөөнөттө көбүрөөк мал сойдурганга, көбүрөөк эт алганга чоң бир мүмкүнчүлүгүбүз бар. 7 киши биригип 8.700 сомдон же 60.900 сомго биз бир бодомал союлду. Келиңиздер, ушул бул курмандыктын шансын мындай айтканда пайдаланып, Алла Таала Кур'ан Керимде намаз окуула жана Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн курмандык чалгыла деген аятын амал кылгыла. Ассаламу алейкум. Бардык маалымат ушул видеонун астында Чекен Нурсултановдун номерин жазып коебуз. Бир гана ушул маселе боюнча гана чалып билиңиздер деп өтүнөт элек. Чоң рахмат. Бүт информацияны мен берем иншалла. Белгилүү ырчы Омар өзүнүн жеке Instagram баракчасына кызыктуу сүрөт жүктөп, ограбление по-кыргызски деген тасма жакында чыгат деп жазган. Ал тасмада Кыргыздын мыкты ырчыларынан турат. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Чын эле ушундай тасма жарык көрөбү? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Алып баруучу Урмат Борченов борсулдап жүрөккө тийген сөздөрдү айтты. Түйшүк тартып жүргөн менен түшүнсөң, терүүлүктүн өзү сонун. Ал күчкө толуп турган денең сонун. Амандык, ошонусу менен сонун. Тамак аш жайнап турса кускун келбей, тамшанып, табит менен жеген сонун. Онтобой тып-тынч уктап жаткан сонун. Оорубай, оюн салып шашкан сонун. Башканы балдак кылып таянбастан, бат-баттан өзүң шайдоот баскан сонун. Дарыга ууланбаган каның сонун. Дайыма жандап жүргөн жарың сонун. Дайрадай күч кубатың тамчы кылбай, дарактай көктөп турган жаның сонун. Чартарап, көз чаптырсаң не бир сонун. Чайыттай шарт ачылган көңүл сонун. Эл айткан чын дүйнөнүн бейишинен эсен соо, сак саламат өмүр сонун. Казактын белгилүү ырчысы Кайрат Нуртастын аялы Жылдыз Абдукаримова Instagram баракчасына келиндин жашоонун алгачкы күндөрүнүн бирин эсине салып, эски сүрөтүн жарыялады. Бул сүрөттө мен болгону 18 жашта элем. Бул сүрөт менин келиндик жашоомдун алгачкы күнү. Дасторкон жайылган. Келген коноктор жаш келиндин колунан чай ичип отургандагы сүрөт. Көпчүлүккө чай коюп жатып, сүрдөнгөндөн улам
Чыныларды алмаштырып алгам. Мындай оор мүнөттөрдү апам тамашасы менен мени куткарып кеткен. А силердин биринчи нике түнүңөр кандай өткөн деп жазат Жылдыз.